Өзгөчө. Азып, алып чыгып, сууга жууп, щотка менен тазаланып, курганды жакшы көрөм. Кайрат кыргыздын ырларын талыкпай угам. Сиз мени карап атасыз. Бирок эмне үчүн? Бул Маймыл. албетте маймылда. Изилдөөчүнүн айтымы боюнча музыка даам татуу сезимдерин 60% күчтөндүрөт. Андыктан учурда тамактанып жатсаңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун. UTV шоу программасын улантабыз. Анда эмесе баарыңыздар кайгырбаңыздар. Жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулаңыздар өзүңүздөр үчүн. Студиябызга келген учурда мейманыбыз бар. Ырчы, актриса, алып баруучу, негизи көп кырдуу талант. Бактылуу айым Анжелика эжекебиз бүгүн бизден атам. Кош келдиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен UTV шоу ушунчалык сонун студияда отурганыма мен да кубанычтамын. Биринчи жолу. Маанаңыз жакшыбы? Манайым абдан сонун. Өзүнчө бир чыгармачылыктагы инсанга туулган күнгө караганда да чыгармачылык кечи аябай чоң майрам. Ооба. Андыктан аябай сонун майрамдан келе жатам. Эми, телегөрүүчүлөр деле буга чейин эле бир сюжетти көрдүк. Жакшы жаңылыгыңыз бар. Мен билгендей эле Kidstar группасынын бүгүн презентациясы болду. Kidstarда сиздин кызыңыз да ырдайт. Кандай команда бул өзү? Кичинекей кыздардан топтолгон команда. Ооба, былтыр апрель айында Ажан Газиеванын вокалдык мектеби тарабынан жакшы бир идея келген. Таланттуу кыздарыбызды колдойлук деп. Анткени биз дагы кичинекей кезибизде ырдап, бизди колдогон инсандар болгон, чоң сахнаны көрсөтүп, бул мезгилде аябай ырдагыбыз келип, өзгөчө бир энергия толуп турган мезгил деп ойлойм да. Анан көп эле учурда апакелер кыздарын алып келет го. Менин кызымды ырдатчы, ушу таланты бар, ушу бир нерсеси бар деп эле. Чумуну бар деп, ооба, чумуну бар дейт го биз. Анан мен дагы карап баардык ошол ырдагысы келген кыздарды гана деп чакырган болчук. Кастингке 200гө жакын кыздар келген. Алардын ичинен сахнага даяр, коркпогон, бийлеп, ырдап, өздөрүн эркин сезген кыздар 27 болуп, 27 кыз тең ошол Kidstar телефестивалына катышып, андан соң 6 кызды биз тандап алып, негизги топ түздүк. Биздин максатыбыз ошол 8 жаштан 16 жашка чейинки курактагы кыздарыбыз ырдай турган ырларды жаратсак деп, ошолордун тилинде бир жакшы жолго түшүрсөк деген ойдобуз. Бирок ыр рэп стилинде болсо керек. Жок, кыздар өздөрү лирика абдан жакшы ырдашат. Ата эне жөнүндө, мекен жөнүндө, биздин эң биринчи ырыбыз тынчтык ыры деп аталган. Бул дүйнө жүзүндөгү наристелерге арналган. Биздин наристелер согушка каршы. Ар бир ошол согушта наристе эле алса экен деген тынчтык ыры болгон. Аны биз былтыр күз мезгилинде сентябрда презентациялап, клиптери азыр YouTube телеканалдарына тарап кеткен. Бул биздин экинчи клипибиз болуп атат. Анан трэпти биринчи жолу кыздарга ырдатып көрдүк. Кыздар деле трэп. Анткени бул көбүнчө улонго түшкөн рэп деп айтсак болот. Бул жаңылык катары болду. Себеп дегенде азыр көп эле ошол ырдаганга караганда сөз менен айтып, сөз менен ырдаган мода болуп баратат. Биз дагы Кыргызстандын жаштары артта эмеспиз, биз дагы темадабыз деп, модно деген сөздү колдонуп, тарбия иретинде жакшы окусаң модно, ата эненин тилин окусаң модно деп, ушундай тарбия иретинде жаздык. Эми, Анжелика, менде ушул эле учурда суроо пайда болуп, сиздин кызыңыз дагы Инстаграмга кирет. Инстаграмда колдонуучусу сизден көбүрөөкпү, подписчиги же сиздикине жетейин деп калдыбы? Башында кызым катталганын мен билген эмесмин. Билгиспей эле катталган. Себеп дегенде ооба, көп кызымдын атында ачылган баракчалар бар болчу. Анан кызыма айттым, сенин атыңда баракчаларды ачып отуруп. Себеп дегенде мен кыздар менен түшкөн сүрөттөр бар да, ошолордон терип атайын баракчаларды түзүп алышкан экен, кыздары, фанаттары. Анан кызым мен дагы баракча ачкам да деп мындай коркуп, уялып айтты да. Анан кийин иштек болбойт, кызым, ачсаң мейли, ал жактан да досторду табасың, сени жактырган дагы кыздар бар окшойт, курбуларыңды таба бер деп мен өзүм уруксат бергем. Анан эле мен кызымды киргизгенден баштап, кызым да өзүнчө сүйлөп, бир
эми өзүнүн курактуу кыздар дагы инстаграмда көп отурат. Ошолорду топтоп бүгүн подписчиктердин саны 211 миңге жетти. Бул ошол ооба 10 жаштагы кыз үчүн мен ойлойм катталуучулардын саны көп эле болуш керек деп. Негизи ошол эле сиз конокко келгенде мен оюмча азыр айымдар, кыздар баардыгы ушул сценарий аркылуу көрүп абдан суктанып жатса керек. Анан кийин СМС билдирүүлөр да келип турат бүгүн программага. Ушул эле учурда буга чейин келген СМС билдирүү болгон эле 3 кызыңыз бар, анан кийин ошондой бир жакшы формада экенсиз, спорт менен машыгасызбы дегендери. Негизи абдан баягы көп жумушта иштеген адамдын өзүнүн эле күнүмдүк жашоосу спорт болуп калат экен да. Бат-бат басып. Ооба, чуркап калат экенбиз. Ооба, көйнөк кийебиз дагы бутузка мындай ыңгайлуу тапочканы кийип алып чуркайбыз, кросс чуркайбыз күндө эртең менен кечке чейин. Анткени мына ушундай сонун телеканалдарга келебиз, 5 этажга чуркап чыкмай, чуркап түшмөй. Анан спорт менен машыганга азырынча убакыт менде жок, чынында. Маал менен тамактанып эле ар бир нерсени мындай чыйрак алып жүрүшүбүз керек. Анан өзүбүздү жеңил сезишибиз керек. Кандай салмакта болбойлук, өзүбүздү жеңил сезсек, биз өзүбүздү чыныгы спортсмен сезебиз да. Менимче азыр мотивациялуу болуш керек көп айымдар үчүн. Эми, сиздин чыгармачылыгыңызга кайра киришкенде, сизде кандай буюрса жаңы клиптер күтсөк болот? Негизи Россияда бар эмеспи? Башында ырчылар өздөрүн абдан жакшы берип пиарлашат, жакшылап өздөрү белгилүү болушат СНГга. Анан кийин эле ошондон кийин эле продюсер болуп кетишет. Ошол эле Максим Фадеев белгилүү бир продюсерлерден. Балким сизде да ошондой пландар барбы? Мен өзүмдү продюсермин деп атоодон өтө алысмын. Себеп дегенде бул абдан чоң кесип, жумуш. Бул баягы таптоочу болуш керек, көзү көрөгөч болуш керек деп коет эмеспи. Бирок чыгармачылыкта быйыл 21 жыл болуптур. Сахнада ооба эмгектенип, ырдап жүргөнүбүзгө. Ошол учурда деле кандай десем, өйдө ылдый, ысык суук болду. Анан жардам бериш бул биздин милдет болуш керек. Биз ырчылар өзүбүздүн балким атактуулугубуз менен, басып өткөн жолубуз менен башкаларга бир кеңеш айтып, жол көрсөтүп, тааныштырып коюш телеканалдар менен бул биздин милдетибиз деп ойлойм. Мен жардам бергим келет. Кийин ушулар чоңоюп, эмгек сиңирген артистин алып калса, мага бир гүл алып келип эле ыраазычылыгын билдирип койсо, мен үчүн бул өтө чоң кубаныч болот. Сонун. Менимче азыр көрүп жаткан кичинекей кыздар деле сиздин командаңызга киргизи келет болсо, ошол Кидсар командасы мен деле кызып кирип калса, буюрса дегендер пландар бар болсо керек. Эми бизде Анжелика эже, бизде эми оюндар бар. New TV шоу программасына келгендер баардыгы оюндарыбызга катышат. Бүгүнкү оюн сиз үчүн өтө татаал. Бийлейбиз. Мен бир гана татаал нерселерди жакшы көрөм. Жашоодо эң татаал нерселерди, эң ойго келбеген, фантазияма түшпөгөн кыялдарды кыялданам. Бирок биз бийлебейбиз. Биз буну текшерип көрдүк. Азыр биздин кыскача оюнубуз бар. Сиз ага даяр болушуңуз керек. Мен азыр бул жактан реквизиттерди алып чыгам. Эми, биринчи оюнубуздун аталышы сиздин жашооңузга байланыштуу. Азыр биз сизге суроо узатып турабыз. Бул сизге кайсынысын? Мен оюмча эми бул сизге туура келип болуш керек. Азыр суроо узатабыз, Анжелика эже. Дал ушул суроолордон кийин сиздин максатыңыз сизге тиешелүү болсо, үйлөп коесуз. Макул. Сизге тиешелүү жок болсо, жок деле коесуз. Макул, сүйлөштүк. Эми, азыркы урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бир нече бул жактан суроолорду окуп турабыз. Эгерде сизге тиешелүү болсо үйлөп коесуз, тиешелүү жок болсо үйлөп коесуз. Мен оюмча азыр биздин телекөрүүчүлөр деле качсаңыздар болот. Эми, биринчи суроо. Кеттик. Эртең менен саат 9:10 чейин уктайм. Жыргап. Уйку чекер ушул жерден билип коебуз. Кийинки суроо. Кеде болот. Көбүнчөсү көчөдөн тамактанам. Тамактанбайсыз. Интернетте көп отурам. Көп чукулайм. Көп отурбайсыз. Балдар менен урушам. Кээде айтышып кетем. Такыр конфликтке жокмун мен. Конфликтке жоксуз. Жокмун. Кийинки суроо. Картошка жасаганды билбейм. Билем. Картошка эң менин сүйгөн тамагым. Жакшы көрөсүз. Аны деген мен өзгөчө. Тазып алып чыгып сууга жууп, щетка менен тазаланып курганды жакшы көрөм. Эми, Кайрат Кыргыздын ырларын талыкпай угам. Эмнеге? Кайтаңды. Сонун. Мына бул жакта фанаттар ушинтип эле билип калат да. Кийинки суроо. Сүрөткө түшкөндү жакшы көрөм. Көбүнчө селфи. Бул мага тиешеси жок, Бир күндө канча селфи аласыз? Тамак ичтим, бир селфи. Азыр жаңы эле турдум, бир селфи. Азыр эшикке чыгам. Жок, андай эмес.
кандай селфи болуп калат менде? Жумушка байланыштуу. Кийинки сураганда. Үйдө менин кийимим кызымдыкына караганда көп, же кызымдыкы меникиме караганда көп? Кимдин кийими көп? Кайсынысына мен үйлөшүм керек? Айыманыкы да балким. Кимдин кийими көп? Меники көп да. Сиздики? Ооба. Мен оюмча Айымканыкы көп болуш керек. Менин кийимим бар эле Айманыкы да. Сиз кийгенден кийин Анткени бутун өлчөмү 36 болуп калды, өлчөмү меники болуп калды. Мен өлчөмүбүз бир болуп калды. сабакка сиздин кийимдериңиз кийип кетпейби? Жок, сабакка өзүнүн формасы бар. Сахнага бирок мындай Кийип турат. Кийип калды. Мен оюмча мунун баарын эле баштан өтсө керек кичинекей балдардан. Эми уктайын деп жатып, кино көрүп анан кийин уктайм. Же сыналгын күзүп анан уктайм. Кайсынысына? Жакшы. Мектепте сабактан качам. Качкансыз мурун сабакта окуп жатканда? Жок. Качкан эмессиз. Бир да сабактан. Мен өзүм үлгү катары мектептин эң алдыңкы мындай көзөмөлдөөчүсү болчумун. Анан ал нерсе мага такыр болбойт болчу. Кийинки Мен сураганда. качкандарды кармачумун. Качкандар амачсыз. Мен жумушум ошондой болчу. Мектептен качкандарды кармаш керек болчу да. Кийинки сураганда. Бийлегенди жакшы көрөм. Анда эмесе бизге кесиптешир азыр музыка даярдап берсе, биз бийлеп беребиз, а? Бийлебейбиз деп ойлогон эле бийлеп жеткенбиз го. Тамаша. Макул. Эми, менде ушул учурда суроо пайда болду. Азыр музыка даяр болуп калса бийлейбиз. Мен оюмча эми кечки фитнес болуш керек да, кечки физкультура да болуш керек. Эми, чыгармачылыгыңызда, мен оюмча сиз эми кинода тартып көрдүңүз, өзүңүздүн жашооңуз боюнча көптөгөн ырларды тартып чыктыңыз. Анын баардыгы азыр хит, мындайча айтканда. Эми азыр эмне менен кубантайын деп турасыз? Мындай бир ушундай бир хит болуп чыга тургандай кылып, мынакей Анжелика эжекебиз ушундай бир жаңы ыр чыгарды. Же балким дагы кино тасма? Акыркы күндөрү менин атым Бактылуу Айым болуп калды. Бактылуу Айым. Ооба. Чындыгында алдыңкы көрсөтүүлөрдүн катарына мына ошол социалдык биздин көрсөтүүбүз киргенин абдан кубанычта болуп, азыр биз ошол айымдардын башын бириктирген чоң фонд менен биргеликте команда түзүп атабыз. Бул бүткүл ошол жалгыз бой энелерге кам көрүү боюнча мына ошону биз азыр көтөргүбүз келип атат, популярдуу кылып биздин командабызды. Ошондо, балким сиз ошондо ырчылык жактан бир аз алсадыңыз. Ырчылык жакка? Ырчылык жактан азыр биз хайп жаратып атабыз. Хайп. Кыргызстанда хайп буга чейин жок болчу, жок экен. Эмне кыласыздар ошондо? Ал мен дагы трэп стилинде ырдап, шоппинг бул допинг деген ырды чыгарып атабыз. Мыкты, модно, шоппинг, допинг. Мен оюмча кыздарга байланыштуу. Мен оюмча бунун баарын кыздар угат болуш керек, э? Бардык аялзат сулуу болгону гана биз өзүбүздү карашыбыз керек деп, бул бардык айымдарга дем күч бере турган жакшы позитивдүү ыр болот деп ойлойм. Ырдай албайм деген айым дагы бул ырды сөзсүз түрдө ырдайт. Эми, ушул эле Бактылуу Айым көрсөтүүсүн баардык эле билсе керек. Ушул аркылуу канча айымды бактылуу кылдыңыз? Болжол менен саны барбы? Канча бактылуу айымдар чыгып, ушундай бир сизге учурга чейин рахматын айткандар? 2 жылдын аралыгында 56 айым официалдуу түрдө биздин проектке катышып жашоолору өзгөрүп, жан дүйнөсүндө унутулгус бир күн калды деп мен ойлоймун. Андан тышкары биздин ушул Бактылуу Айым баракчабыздагы катталган айымдардын бардыгы бириктиргенде 70 миңге жакын. Мен оюмча эми бир гана сиз Кыргызстанда ушундай бир 4 тармакты алып кеткенден кийин бунун артында бир кыйынчылыктар деп турат да. Ушул ырчылыкты, үй бүлөнү да кыздарыңызды багуу, анан кийин кайра киного, кайра ушул көрсөтүүлөрдү тартуу. Бунун бардыгы өтө бир чоң жумуш. Артында кандай ийгиликтер жатат? Күнүнө канча жыл уктайсыз? Бул жумуш албетте түйшүк, бирок ошонусу менен таттуу. Ар бир кайгыруу менен, ар бир ачка калып, убакыт жетишпегенден, анан кийин алдыга койгон ошол кандай десем максаттарың жана ошондой эле кылып аткан нерсең өзүңө жагып жатса, сен ошондон эргүү алып, ийгиликтерди бир жаратып, бунун аркасында мен бир популярдуулукка чыгайын деп ойлобойсуң. Жаккан нерсеңди жазайсың, тынч уктайсың, эртеси күнү дагы бир сонун нерселерди жазайсың, өзүңдүн жан дүйнөң үчүн жазайсың бул нерсени. Мен ойлойм, сиз дагы өзүңүздүн жумушуңуздун фанаты болуш керексиз деп. Себеп дегенде, бул ишти сиз жакшы көргөн үчүн, сүйгөн үчүн, жакшы маанайда, жакшы позитивде келип, сиз башкаларды дагы ошол менен бөлүшөсүз да. Биз өзүбүздүн жумушубузду сүйгөн инсанбыз деп ойлойм. Мен жумуштумду жакшы көрөм. Эмне дебейсизби? Себеп дегенде менде дагы бир оюнубуз бар. Ооба. Азыр кийинки оюнубуз бар. Кийинки оюнда кереги жокпу? Сизге алсаңыз болот, өзүңүзгө керек болсо. Кийин суроо берип калса, үйлөп турасыз. Эми, азыр кийинки оюнубуз бул жактан мимика, жестерге көрөк басым жасайсыз. Эми актриса болгондон сиз үчүн кыйынчылыкка турбайт бул нерсе, Анжелика эже. Азыр биз бул жактан
реквизиттер алып чыксак, бул реквизит мен деле өзүм көрө элекмин чын айтканда. Азыр бул жерден бир гана сиз көрө аласыз жана мен алмак-салмак көрө алабыз. Мынакей бул жерден коюп койдук. Азыр Анжелика эже, биринчи сиз башташыңыз керек. Бул жерден кагаз алып чыгасыз. Мен аны көрбөй турам. Сиздин максатыңыз ушуну мимика менен, жесттер менен мага түшүндүрүп беришиңиз керек. Алар эмби? Бирөөнө эле. Бардыгын эмес. Сиз бирөөнө бардыгын коюп коюңуз. Бирөөнө эле. Астынан алайын. Астынан. Түшкөн жок. Мен көргөн жокмун. Мен бул жерде карап турайын. Даярсызбы? Эметсе телегөрүүчүлөр көрсөтүп. Мен эмне кылам? Телегөрүүчүлөр көрсөттүңүзбү? Телегөрүүчүлөр көрдүбү? Көрдү болуш керек, ооба. Көрүп койдуң? Жок, көрө элекмин. Эми мимика менен, жест менен түшүндүрүп беришиңиз керек. Сиз мени карап атасыз. Бирок эмне үчүн? Телескоп, бинокль, жакындаткыч, фотоаппарат, камера, селфи, тура, камера. О, мыкты. Кийинки мен үчүн азыр карабай туруңуз, көзүңүздү жумуп турсаңыз болот негизи. Жок, буну албай эле туралы, бул Андай болбойт да, сен өзүң азыр оңой сөз табасың. Жок, анткени. Мен бардык нерсени табам. Мынакей. Башкасын алдык. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыкка байланыштуу экен. Азыр Анжелика эже, карап туруңуз. Бул нерсе бүгүн болду. Ал жерде көп кыздар, Концерт болду бүгүн. ырдын аталышын Презентация болду. модно ырына болду. Бул клип. ооба, бул албетте клип. Модно клип. Модно чыгармасы. Модно чыгармасы. Вау. Сиз үчүн. Меники мимиканы жок болуш керек бул жерден. Сөз менен түшүндүрүп алып калды мен үчүн. Ооба, сеники бардыгы кирип кетти го. Ооба, негизи болбой калды. Келиңиз. Мен бул жерде карап турайын. Даярсыз. Үнү жок, муну түшүндүрүш мүмкүн эмес го дейм. Бирок мен түшүндүрүп көрөм. Жалаң татаал оор нерселерди жакшы көрөм дегендиктен сиз карабай турбайсыз, мен көрсөтүп бересиң да элдерге. Бүттү. Даярбыз, кеттик. Музыка угатабыз. Музыка. Оңой эле турбай. Эми, мен азыр менин оюмча бул жерден бир сөздү алып чыктым. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр бул нерсе мен үчүн оңой эле. Эми, Анжелика эже карап туруңуз. Сиз буну чет мамлекеттен көргөнсүз. Бул маймыл. Албетте маймыл да. Сиз эмне деп ойлодуңуз? Арсен экен деппи? Дегенде мен ойлодум, эме бугулаш керек депчимди. Бугулат го. Бугу маймыл. Бирок бугулат тилин чыгарбайт да. Бирок туура таптыңыз. Мынтип окшоштурбайт белең. Актерлук чеберчилик жок таарыңызчы. Сиз үчүн акыркысы калды. Бул жерден. Мен бул жерге карап турайын, урматтуу телегөрүүчүлөр. Даярсыз? Даяр эмессиз? Кеттик. Бут кийим, байпак, Анжелика, Ботос, Майкл Джексон, Би, Той, каблук, Чиштака. Негизи кыздар бат түшүндүрүп өткөн. Эми, оюнду жыйынтыктап, мен оюмча бул жерден сиз уттуңуз болуш керек. Актерлук чеберчилик бар да сизде. Көрсөттүм бе? Ооба. Акыркыны көрсөтүп койсоңуз эле болот, азыр акыркысы калган. Мындай. Кантип турайт элеңиз? Сен ушуну биринчи алып, анан кайра коюп койдуң да? Ооба, ачып көрүңүз. Көрсөтө албайм дедиң да? Ачып көрсөңүз азыр. Буну азыр мага да көрсөтсөңүз болот. Бул албетте мен. Арсен Султанов. Келген учурда сиз тарапка ушунча ысыңыз билдирүү көп. Сиздин көрөрмандарыңыздан бардыгы сизди кызып жатат. Ушул кайсыл университетти бүткөнсүз? Кайсыл факультетти? Эң жакшы суроо. Көптөр эле менин ошол билбейм, көп жактан окуп калдым. Аябай мындай жиним келди да. Эмне үчүн мени жогорку билими жок деп айтышат элдер деп. Уяты жоктур десе. Ооба, мен ойлойм, жогорку билим сөзсүз түрдө алыш керек. Ошол тармакта биз иштеп кетебизби, иштеп кетпейбизби, бирок бул тармакты, бул кесипти мен өзүм тандап алгам. Кайсыл кесип? Аябай мага керек болгон. Ушул кесиптин аркасы менен мен 10 жылдан бери бизнес тармагында эмгектенип келе жатам. Бул экономика.
информатика экономистмин. Кызыл диплом менен аяктагам. Кызыл. Ооба, жаңы технологиялар институтун бүтүргөм. Кыргызстан астындагы ИНИТ. Бардык көрүп жаткан мугалимдериме, агайларыма терең ыраазычылык билдирем. Анткени бүгүнкү күндө өзүмдүн алып барып жаткан 4-5 бизнесимдин баарын ушу бухгалтериясын өзүм карап, эсеп шотун чыгарып, үй бүлөгө дагы бул экономика тармагы жардам берип атат, жумушумда дагы жардам берип атат. Мен ойлойм, бул абдан керектүү сонун кесип деп. Мен оюмча, сиз ушундай эле бизнести бир тарапта алып кетүү, кайра чыгармачылыкты, кайра ушул балдарды кароо мен оюмча кыйын болуш керек. Көбүнчө кайсыл тарапты кандай бир өзгөчө алып туруш керек да, үй бүлөгө башкача мамиле алыш керек, жумушка башкача мамиле. Бул нерсенин баардыгын сиз айтып атканда мен кыйын болуш керек деп азыр ойлонуп калып атам. Кыйын экен? Кыйын эмес. Кыйын эмес. Адам баласы мен жетишем десе, ал нерсеге жетишет. Жок, мен ал нерсеге жетишпейм, мен ушуну эле көздөп, ушу менен эле иштешим керек деп өзүбүздү чектей турган болсок, биз өзүбүздү чектеп жетише албайбыз. Бизге бардык нерсе кыйын болот. Бизге эфирге чыгыш кыйын болот. Костюмшумду кийип келиш да кыйын болот. Чынын айтканда, клип тартыш да кыйын болот. Анан бардык нерселер кыйын этер, оңой нерсе жок. Болгон эле мен ойлойм, бул нерсеге жетишем, мен бул нерсени жасайм деп качан гана көз карашыңды койгондо жетишесиң. Мен үчүн бир жума бул толук менин чыгармачылыгыма, үй бүлөмө, өзүмө, жеке эс алганыма дагы, иштегениме дагы жетишкен күн. Мен оюмча, ушунда отуруп анан кийин бактылуу айым болосуз да. Ушундай бир ийгиликке жетип аткандан кийин. Мен бактылуу айыммын. Жана ошондой эле бүткүл айымдарды мен бактылуу деп эсептеймин. Эч качан мүмкүнчүлүгүбүз чектелип турган учурда дагы мүмкүнчүлүктү чектебешибиз керек. Мен ушул бактылуу айым реализация долбоору аркылуу көп айымдар менен көрүштүм. Чындыгында көзү көрбөй мүмкүнчүлүгү чектелип жатса дагы үйүнүн тазалыгын көрүп өзүмө жакшы сабак алдым. Кулак укпай жаткан айымдарды көрүп, алар менден да укмуштуу жумуштар жазып атканын көрүп, алардан дагы үлгү алдым. Биз адамзат өзүбүзгө гана мүмкүнчүлүктү чектейт экенбиз. Чектебешибиз керек. Чектебешибиз керек. Эч нерсени биз кыйын деп айтпашыбыз керек. Эч нерсе кыйын эмес. Бардыгы эле оңой нерсе, жазышыбыз керек, кылышыбыз керек. Азыр эми сизди көрүп жаткан телегөрүүчүлөр ушундай бир мотивация алышат. Ооба, мен дагы Анжелика эжедей болом. Буюрса, эртең саат 6-да турам дагы, жумушка барам дагы, жумуштарымды эрте бүтүрөм дейт дагы. Ошу менен уктап калышат. Жок, кептин бардыгы эле саат 6-да туруш керек, же 10-до жатыш керек, же 8-де жатыш керек эмес. Кеп ошол өтүп жаткан убакытты туура колдонуп, эффективдүү өткөрүп, туура адамдар менен мамиле куруп, туура нерсени ойлонуш бул чоң жумуш деп ойлойм да. Сиз 12-де ойгоносузбу, 12-ден 5-ке чейин бир жумада адам жасай албай жаткан жумушту жасап койсоңуз болот. 5 сааттын ичинде. Андыктан бардык нерсени туура пландап, туура жазып, туура адамдар менен мамиле куруп, өзүбүзгө жол курушубуз керек да. Анжелика эже, ушундай бир жакшы айтып берип атасыз. Мен оюмча мотиватор болоюн деле калыптырсыз, буюрса, мотивация берип бардыгына. Ооба, эми биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге келип чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Эми азыр биздин кесиптешибиз бүгүнкү Kidstar тобунун презентациясында модно деген чыгармасын берүүгө да даяр. Ийгиликтер каалайбыз сизге. Эч качан оорубаңыз, ушундай татынакай бойдон калыңыз. Буюрса сизден дагы көптөп ийгиликтерди каалайбыз, албан ийгиликтерди. Чоң рахмат эң башкысы келип бергениңизге. Ыраазычылык билдиребиз. New TV шоу, New TV телеканалында бүгүн биз үчүн унутулгус чоң майрамдын уландысы болуп жатат. Себеп дегенде бүгүнкү күн биздин ошол өзүбүздүн жеке жашообуздагы чыгармачылыкка болгон кадамында ар бир кыздын эч качан унутулбайт, тарыхта калчу күн болуп атат. Себеп дегенде сиздер колдоп бизге конок болуп бүгүн келдиңиздер, биздин майрамыбызга, концертибизге келдиңиздер. Андыктан сиздерге да терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алтындай убактыңыздарды арнап, камералар менен келгениңиздерде абдан сүйүндүм, ушунча кубандым. Анан мен ойлойм, азыр сонун болуп калды го, бардыгы YouTube'га түшүп, бул өмүр бою талжыкта кала турган видео сюжет болду. Бул видео сюжет менен дагы биз бардык биздин көрөрмандар менен бөлүшкөнгө даярбыз. Чоң рахмат сиздерге. Анткени мына ошол кичинекей кыздардын чыгармачылыкка болгон кадамына сиздер чоң салым кошуп жатасыздар. Сиз бизди конокко чакырдыңыз, биз сизди конокко чакырабыз. Конокко чакырышып жүрө берелик, Чакырабыз, көп чакырабыз дагы. Эмкиде чай ичелик, таттууларды ала келелик. Анан кийин эфирди болсо жарым саат эмес, 3 саатка созобуз. Буюрса. Мен оюмча кийинки эфирде бул жакка чоң бир төшөк жазып, даярдап, ушул жерден чай ичип. Эми, урматтуу телегөрүүчүлөр, убакыт учкан куш демекчи, биздин программабыз соңуна келип жетти. New TV шоу программасы түз эфирде болду. Мен Арсен Султанов. Буюрса, кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар, сак саламат болуңуздар.